Манасчы ким? Манасчы өткөн кеткенди, те качанкы бир атам заманды көз алдыңа элестеткен санжырачыбы? Байыркыдан беркеле баянын Айкөл Баатыр эрдигин сайметиреген жомокчубу? Ал өткөн доор замандар менен бүгүнкүнү байланыштырып турган көпүрөгү. Ошон үчүн Манасчы бизди оңой эле 1000 жыл артка алып барып, ал мезгилге аралаштырып жатпайбы? Манасчы жан дүйнөңдү козгоп, көңүл эргитип айгай салган төкмө. Ойду нускалап айткан чечен. Ырчы гана эмей, айтчу кебин уйкаштыкта сабалата төккөн акын. Бир эле мезгилде жанга жагымдуу, аваздык көркөмдүктөгү обондорду чыгарган обончу. Эр жүрөктүүлүктү даңаза кылган улуу чакырык. Сөздү алтын, күмүш, бермет, жакут менен шөкөттөгөн зергер. Баян баамын сөз менен кооздоп, сөз менен элес тарткан сүрөткер. Манасчы акылман. Ал манас айтат, акыл айтат, осуят айтат, жепсиз байлайт. Манасчы жөн гана сөз эткен өнөр ээси эмес, ал өнөр билим себелеген билги. Сөз менен дартты сабап айыктырган домчу, дартка даба дарыгер. Манас айтып, жан чакырган жайчы, кыргыз дүйнөсүн тааныткан аалым. Манасчы манас аркылуу эртеңкини көрө билген олуя, өткөндө даңктай да, баалай да билген кемеңгер. Манасчы сырткы душмандан коргогон чеп сыңары, душман менен кармашаарда колго кармаган алмаз кылыч, жолго курал. Манас айтканда өзүнчө бир улуу илеп уруп турган энергия, күч кубат. Манасчы манастын кишиси, анын жердеги өкүлү, адамзат айрыкча кыргыз рухун көкөлөткөн кудурет, күч. Чыныгы турмуш менен кыял жашоонун ортосун ажайып адемилеген керемет. Куш учуу үчүн жаралса, манасчы манас айтуу үчүн жаралат. Бүт өмүрүн дастан бийиктигине арнайт, алар үчүн жашоо тиреги манас. Алар өмүрдөн өтсө да, өнөрү улана берет. Манасты окуп, билим өстүрүп, илимий даражага ээ болсо болот, бирок манасты окуп, манасчы болуу мүмкүн эмес. Аны манас дарыйт, арбак дарыйт, көкө теңир дарыйт, аны жакшысы да угат, жаманы да угат. Аны манасчыны манас тандайт. Манасчы ичи тарлыктан, ушак сөздөн, көр турмуш көйгөйүнөн сырт жашаган руху бийик инсан. Ал периште сындуу, анын көңүлүн калтырганга болбойт. Баарыбыздын жүрөгүбүздө манас бар. Манастын жүрөгүндө ким бар болду экен? Манасчы буркан шаркан түшүп айтып келсе, жазгы кирген дайрага окшош. Дыбып калса, түбө терең көл шекилдүү. Ойлоно кетсе, опол тоосуна. 3 күн, 3 түн айтса түгөнбөгөн көнөрбөс, түбөлүгү кебелбес. Кылымдар чети оюлбас, кыйры кемибес, уйкудагы аккар, көк муз ордоологон улуу мөңгү таризде. Сай метреп айтып баштаса, улуу тоо койнунан оргуштай көз жарып чыккан тунук булактай аруу. Манас, күч, калканыч, чеп, ыйыктык, өзүңдү өзүң таануу, манасты угуу, бийиктикке чыгуу, аруулануу. Өтүп кеткен ата-бабалар менен кездешүү, төр булагы сымал улам бир манасчы чыгып, улуу сапар уланып турат. Кыязы манасты толук айтып бүткөнгө бир адамдын өмүрү жетпейт, бүтүндөй бир улуттун өмүрү керек болор. Манасты жүрөктүү адам гана айта алат. Болбосо, бул сүрдүү жана сыйкырдуу дүйнөгө даап башпагуу өтө опурталдуу иш эмеспи? Манасчыны укканда өзүң да ошодордун азабын көргөндөй болуп кетесиң. Жүрөгү кыргыз болсо, манасты дүлөй да угат, азиз да көрөт. Жүрөгү менен туят. Манас касиети мына ушундай эмеспи? Биз болсо кыргыздар манас дарыган элбиз.